Алтын Ордадан жакшы кирпичтен салынган сатылуучу үй чыкты туугандар. Жакшы жери природный газ бар экен, жолдор менен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр жана бул видеону жогото албайсыңыздар лайктан басып сакталыңыздар. Эсинин номери экранда жазылып турат туугандар. Азыр силерге чоң жолго чыгып келүү жолун түшүндүрөйүн. Сатылуучу үйдүн дареги Новопавловка, Алтын Орда конушу, Сары Өзөн көчөсү 18 даректе жайгашкан. Ал жака баруу үчүн сиздер Гоголя көчөсү жана Фрунзе көчөсүнүн кесилишинен түндүктү карай жүрөсүздөр. Жүрүп барып Профсоюз көчөсү, андан өтсөңүздөр эле сол тарапта Сары Өзөн 18 даректе сатылуучу үй жашын. Ориентир бул Глобус же бул Газпром нефть алсаңыздар болот туугандар. Ошол жерден түндүктү карай жүрөсүздөр. Үй жака чейин 199 маршрутка жүрөт. Бул жактан шаардын тур чыгышына көптөгөн маршрутка автобустар жүрөт экен. Бир аз эле чыгышты карай жүрсөңүздөр Киркамстром, Кудайберген, базарлар, геология, Дордой Моторстор деле анча деле алыс эмес туугандар. Бул сатылуучу үйдүн аралыгы. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Дарек Новопавловка, Алтын Ордо, Сары Өзөн көчөсү 18 даректе жайгашкан туугандар. Эң эле түндүк чек арасы бул жерден башталат. Түштүк чек арасы мынакей бул кошунанын заборуна чейин жолдор кенен, электр энергиясы бар, природный газ. Мынакей баары бар экен туугандар. Анан суусу, центральный суу дагы и скважина дагы бар. Бул жерден 199 өткөн көчө. Өйдү тарап жагы бул Профсоюз болуп калат. Профсоюздун көчөсү. Жолдор кошебен төшөлүп тур. Район, кошуналар туугандар. Андан ары мектеп боюнча айтсак, мектепке Киркамстромго жана Чыңгыз Айтматов гимназиясына барышат. Жана ошондой эле Сары Өзөн Дыйкан базар тарапка деле бат эле бара аласыздар. Геология, Кудайберген, Дордой Моторс базарлары деле жакын эле болуп калат туугандар. Бул мекей сатылуучу үйүбүздүн короосу. Бул жакта узун турасы 11ге жети болгон кирпичтен салынган үй, сейсмопояс колонналары куюлуп, мансард түйүндөгү үй экен туугандар. Этаждын ортосу плита монолит. Анан дарбазана кирсеңиздер, машина койгонго жайы, бул жакта бактар жана бир аз жер жемшек коесуздарбы, гүлдөрдүн жайы. Бул жакта бир мондай помещение, склад катары колдоносуздарбы туугандар. Анан бул жакта склад, сырткы ажатканасы да жайгашкан. Андан ары силерге сатылуучу үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Документтер боюнча техпаспорту дагы, кызыл китеп бар экен. Отопление, паровой отопление. Көмүр менен жылыткан котел 2 жылтат. Газ бар. Газовый котел койсоңуздар деле болуп да көрүнөт. Анан бул жакта ушундай холл. Бул холлдон калган бөлмөгө өтүп кете алабыз. Көрүп тургансыздар, ремонт туугандар батыш тарабынан. Терезеси, отоплениянын батареялары. Анан бул жагында мынакей тамак жасаган бөлмөсү, раковинадан суу чыгарылыптыр. Бул жакта зал жайгашкан, чыгыш тарабынан терезеси туугандар. Душ ваннасы. Суу сайыстан менен жылыйт, кир жууган машиненин жайы. Андан ары силерге экинчи этажды көргөзөйүн. Экинчи этажга кеткен тепкичтер. Мынакей туугандар, мен сатылуучу үйдүн экинчи этажындамын. Бул жакта бир балдар бөлмөсү. Батыш тарабынан терезе, отоплениянын батареялары. Көрүп тургансыздар, ремонт. Бул жакта дагы бир спальный бөлмө. Мынакей түштүк тарабынан терезеси. Бери карай кирсе, ушундай дагы жакан бөлмө жайгашыптыр. Түндүк тарабынан терезе орнотулган туугандар. Мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Дагы эмне маалыматы? Бул жакта сырткы ажаткана, склад, суу, мынакей центральный суу дагы, скважина дагы суу чыгара аласыздар. Ал тарабына кенен машина койгонго жайы. Бул жакта дагы мындай жаш мөмө кирген бактары да бар экен. Өрүк багы, черешня бактары, жер жемшекке жерлери. Арты тарабына деле бул жака бир кошумча кааласаңыздар, кулуус кылсаңыздар деле кенен баткыдай көрүнөт. Үйдүн мына арты тарабында да кенен бош жери бар. Жерный анты 5 соток туугандар. Баасы болсо бул үйдүн $78,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери 0777 84 99 12. 0777 84 99 12.
лайктан басыңыздар, ушундай үйүздөгөн дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер жана күн сайын сатылуучу үй көргүңүздөр келсе каналга подписаться баскычын басып кетиңиздер.